Kırgız dili kılımdарды karıktan, hiç kim anı öçür albayt tarıktan. Tildi örçtü, tildi asro, tildi bağı, bu her bir adamdın moynundağı asıl mildet. Ene tilim bilü, en başkı madaniyat. Her bir adam özünün ene tilin bilüge mildetті, al moyunda turgan parız. Öz ene tilin en sonun bilip, alemi algan tilderdi kolundan gelişince жақсы bilü gerek. 21 fevral ЮНЕСКО тарабынан эл аралык эне тил күнү катары белгиленген. Бул күн 1999 жылы Бириккен Улуттар уюмунун агартуу, илим жана маданият маселелери боюнча уюму ЮНЕСКО тарабынан жарыяланып, ошондон бери жыл сайын маданий жана тил байлыгын өркүндөтүү максатында белгиленип келе жатат. Бириккен Улуттар уюмунун расмий тилдери катары 1946 жылдын 1 февралында 6 тил кабыл алынган. Алардын бири англис тили, колдонуучулардын саны 1340 миллион. Испан тили, колдонуучулардын саны 350 миллион. Француз тили, колдонуучулардын саны 470 миллион. Немец тили, колдонуучулардын саны 200 миллион. Орус тили, колдонуучулардын саны 255 миллион. Араб тили, колдонуучулардын саны 280 миллион. Португал тили, колдонуучулардын саны 206 миллион. Жоголуу коркунучундагы тилдер катары учурда дүйнө жүзүндө 6700дөн ашуун тил катталган. Тилчи окумуштуулардын маалыматына таянсак, ар бир 14 күндө дүйнөдө бир тил жоголуп кетүүдө. Бул тилдер ошол тилде сүйлөгөн саналуу кишилердин акыркылары дүйнө салып кетишине байланыштуу жоголууда. Эгер мынтип отурса, ушул 100 жылдыктын соңуна дейре дүйнө тилдеринин тең жарымы биротоло жоголуп кетүү коркунучуна туш келиши ыктымал. Тилсиз элдин тукуму курут болгон, тилин сактап калган эл улут болгон. Аты салтын мурасын унуткандар акыр түбү тирүүдөй дудук болгон. Тил жөнүндө сөз эң оболу улут жөнүндө сөз дегендик. Илим менен билимге көпүрө тил, көкөлөткөн адамды тили деп бил. Elimdin canı menen bara-бар жерге, илгери ата бабалары өз келген.